Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алган кабарлар менен тааныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гулизада Төрөбекова. Батукаев боюнча бардыгы ачыкка чыгат. Батукаевдин чыгып кетиши боюнча кылмышы жандангандан бери бул ишке тиешеси бар бир катар адамдардын түн уйкусу бузула баштады. Жогорудагы 2 дарыгердин камалганын жаздык. Эми жакынкы күндөрү бул ишке тиешеси бар делген дагы 3 дарыгер камалышы мүмкүн экендигин бизге ишенимдүү булактар кабарлашты. Алар Батукаев абактан чыгарылган 2013-жылы чоң кызматты ээлеп турган. Азырынча аттарын жазбай туралы. Биринчиси республикалык кан борборунда убагында иштеген аксакал адам. Илимий даражаларда кыйла экен. Экинчиси менен үчүнчүсү ошол учурда саламаттыкты сактоо министрин жетектеп тургандар. Себеби алар Батукаевдин дартын аныктоого чоң салым кошушкан. Бирок аларга жогорку жакта өкмөттүн деңгээлине буйрук болгондо унутпашыбыз зарыл. Кыскасы, Батукаевди абактан чыгаргандар боюнча кызыктар али алдыда. Буйрса баары ачыкка чыгат. Экс-президент камалат, камалбайт. Бийлик ичинде таасирдүү топтор бар. Алардын басымдуусу Алмазбек Атамбаевден өч алууга, саясаттан сүрүп таштоого кызыктар. Негизинен алганда экс-президенттин оппозицияга өткөнү бийлик үчүн баш ооруну жаратты. Мунун эсебин кантип табуу керек деген суроо курч бойдон калууда. Ал үйдөгү айрым таасирдүү адамдар Ороз айы бүткөндөн кийин Атамбаевди камакка алууну айтышса, кээ бири кырдаалдын оорлошуп кетишин эскертишүүдө. Кыскасы, азырынча бир чечимге келише электигин күч органдарындагы өздүк булактарыбыз каңкуулашууда. Медиа форумдун күчтөнүүсүнө Руслан Казакбаев салым кошуудабы? Республика партиясынын белдүү жүк көтөргөн балдары Өмүрбек Бабановдун саясаттан убактылуу четтеп турганына байланыштуу. Алмазбек Атамбаев тарапка өтө бая башташканы, оппозициялык маанайда бийликке каршы чыгууну пландашканы жашыруун эмес. Бул аракети Руслан Казакбаевда тымызын колдоп, жол көрсөткөнү распы? Эгерде мындай биригүүлөр тереңдей берсе, Атамбаевдин күчтөнүүсү күтүлөт. Анын артынан Бабановда көмөктөшүп, жеңишке жетүү максаттары байкалат эмеспи? Азырынча бул жагынан ачыкка чыгыша элек. Сыягы жай айларында саясий чыңалуулардан көрөбүз го. Медиа форумдагылар кызуу иштеп жатышканына караганда бир мандем бар. Руслан мырза оңой менен эки жакка секирүүчү эмес эле. Бир баленин алдыртан сезип жаткан жокпу? Дымактуулар зам эмес, сам болгусу келишет. Майлуу кызматтарда жүргөндөрдүн амбициясы аттын башындай болоору белгилүү. Жаралган кырдаалдан улам заматтан чегингендер улам кыбырай башташты. Алмаз Акматалиев, Абдыганы Эркебаев, Мавлян Аскарбеков, Өмүрбек Суаналиевтерге азыркы бийлик Парпыратов жарыгын чачты акыры. Анткени булар бир ишке жарап берери күмөндүк жаратпайт. Карыса деле бир улакты же козуну жара тартууга жарап коюшат. Чынбы? Демек, кыйладан бери ак үйдү көз талыгыча карагандарга четинен кызмат бериле баштады. Камактагылары болсо эркиндикке чыгышып, текирең таска коюндарын салып жатышат. Тим эле мурда адал иштерди жасап жүргөндөй күпүлдөшөт оңбогулар. Кийинки учурда Ички иштер министрлигине улам чап салып турган сайттар басыгын ылдамдата баштаганы эмнеден кабар берет? Маалымат каражаттарынын таасири укмушта экенин кана ким тана алат? Ошол үчүн олигархтар телени, гезитте, сайтты качыра салып турганы ошондой аргументти камтып турары калетсиз. Маселен, Катанини улам жаза беришип, коопсуздун чоңунун ордун басар кылышты. Бирок зам болгондон көрө сам болгону жарашат деген кыялдарын ишке ашырууга катуу чебелектеп жатышат. Кызыл жалын. Москвада өрттөнгөн учакка кайтып кесиптештерин куткарган пилот. Интернет айдыңына Шереметово аэропортунда өрттөнүп конгон учактын дагы бир видеосу тарады. Андан учкуч кесиптешин куткаруу үчүн самолетко кирип кеткенин көрүүгө болот. Кадрдан көрүнүп тургандай, пилот сыртка учактын терезесинен чыккан, бирок учакка кайра үйлөмө трап менен кирген. Бир нече убакыттан кийин колуна кесиптешин көтөрүп чыккан. Аба кемесинин командири Денис Евдокимовдун атасы Александр Евдокимов уулу бир өлүнөн калганын РЕН-ТВ каналына тастыктады. Анын айтымында пилот көптөрдүн оюна келбей турган нерсени жасаган. Учурда Денис Евдокимов Москвадагы ооруканалардын биринде дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Атасы адистерден учкучтарды күнөөлөгөнү суранды. Жол инспекторун жарга такаган айдоочу токмоктон тартылган видео. Токмок шаарына жол кыймыл коопсуздугун камсыздаган инспектор төшүндөгү камераны алып салган учурлар болот. Бул тууралуу окурман Спутник Кыргызстан агенттигине билдирип, укук коргоочулар түшүндүрмө берип жаткан видеону WhatsApp каналы аркылуу жиберди. Ролик 7 майда саат 8 чамасында Ленин менен Шамсин көчөлөрүнүн кесилишинде тартылган. Инспектор төшүндөгү кызматтык камерасын унаасынын үстүнө коюп койгону айтылды. Бул инспектор көпчүлүк учурда ушул кесилиште турат, бирок төшүндөгү кызматтык камерасын эреже бузуу менен колдонот. Ал эмнеге мынтип жатканын сураш үчүн токтогом. Уюлдук телефонумду алып чыгып тартайын деп жатсам,
Инспектор камераны төшүнө тага салды, деди окурман. Инспектор болсо камерасын унага койбогондугун айтып, камерасы иштебесин тагып алганын билдирген. Чүй облустук жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы аталган факты боюнча кызматтык териштирүү башталганын маалымдады. Нашына кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани маңызынан Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.